Жалал Абад шаарында 20 август күнү алтын өрөн кол өнөрчүлөрдүн жана дизайнерлердин фестивали өтөт. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областында айгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата уюшулууда. Фестиваль облустук Барпы театрынын алдында өтөт. Ага өлкөнүн бардык аймактарынан келген калоочу уус чеберлер катышып, өздөрүнүн эмгектерин тартуулашмакчы. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын утурлай өткөрүлүүчү иш-чаранын максаты улуттук баалуулуктарды даңазолоо менен анын калк арасында кеңири жайылтуу болуп саналат. Фестиваль улуттук кийимдердин көргөзмөсү, театралдаштырылган көрүнүш жана концерттик программалар менен коштолот. Бүгүнкү күндө биз чакырууларды бүт областтарга жеткиздик. Бүгүнкү күндө эми азыр тактап атабыз, кайсы областтан келет деп. Андан тышкары биз ошол өзүбүздүн район шаарлардан кол өнөрчүлөр келет. Аларга атайын биз жер даярдап, шатырлар бөлүп беребиз дагы. Толук ошо өздөрүнүн жана кол өнөрчүлөр, дизайнерлер өздөрүнүн эмесин коюп көрсөтөт. Анан бул иш-чара республикалык масштабта болгондуктан бул биз азыр бүгүнкү күндө толук кандуу даярдап көрүшүп атат, көрүп атабыз.